малдар. Кыргыз малдары дейинчи болуптур. Ошончо Кыргызстандын флагын колдойт экенсиңер. Кыргызстан флагына күбөт экенсиңер. Ошо негативиңер жардам бердиби? Ошончо кыйналып атканда да карап турдуңарбы? Ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Бул карындашыбызды көрдүңүздөр. Ушул тиктоктон болбогон ушул батылдан утулуп калып, артына Кыргызстан желегин илип коюп, кыргыз элин малсыңар деп коюп отурат. Ушул карындашыбызга эки сөзүмдү айта кетейин. Кыргыз эли сени колдогонго, же болбосо акчасын жөнөтүп, же болбосо монета жөнөтүп, сени колдогонго должен эмес. Анан ушул батыл ойноп жаткан кезде подаркасыны жөнөтүп, акчасын коротуп жаткан кыргыз элиме дагы айтарым. Урматтуу кыргыз элим, эгерде ушунчалык эле акчаңар ашып ташып жаткан болсо, Кыргызстанда 5 баласы менен, 3 баласы менен, 4 баласы менен ажырашып кеткен жалгыз бой жесир аялдар бар. Мына ошолорго поддержка бергиле, мына ошолорго акчаңарды короткула. Инвалид байкелер, эжелер бар. Акчаңарды ошол 12 мүчөсү таза, ден соолугу жакшы, эки көзү көрөт, эки кулагы угат, эки путу басат, денесине кан жүгүрүп атат, суу жүгүрүп атат. Ден соолугу жакшы адамга тиктокто отуруп жан башын көрсөтүп, төшүн көрсөтүп, кичине бийлеп койсо подаркаңарды, акчаңарды жөнөтөсүңөр. Инвалид эжелер бар, инвалид байкелер бар, колунда жок үй бүлөлөр бар. Мына акчаңарды ошол жака короткула, акыретте өзүңөргө сооп болот. Жолукту кийип алып, альхамдулилла деп отуруп коюп, уялбай бетиге 2 килем макияжды коюп алып туруп, батылда тиктокто отурат. Силер болсо подаркаңарды жөнөтүп, өзүңөр эшекте иштейсиңер, акчаңарды ошолорго коротосуңар. Ошол акчаңарды ошол балдар үйүнө бергиле, жетим жесирлерге бергиле. Мына ошону акыретте соон аласыңар. 12 мүчөсү таптаза, ден соолугу жакшы адамга подарка таштап коюп, 200 сом, 300 сом, 500 сомдук акчаңарды коротуп коюп, тиктокто отурасыңар. Мына кичине ойлоңула туугандар.